Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Чүй областындагы суу менен камсыздоо объектилеринин бир катарын кыдырып, фермерлер менен жолугушту. Өкмөт башчы менен Чүй областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентешев жана бир нече бийлик бутактарынын өкүлдөрү суу көйгөйү менен жеринен таанышты. Бияқта 120 куб берип атат. Кол менен берип атат. Бияқта мына 47, 45, 92 куб келип атат. Бияқтан көл алат бир. Канча чыгат дейсиңер бияктан? Бияқтан 120. Бияқтан жолдон үстү көл алат. Агылон каналына 7 куб беребиз. Ошонтон бияқка болгону 92 куб жетип атат бүгүнкү. 38 куб 110 кеминден да бир 20 куб подпитка болот да. 130тон 92 алат, 38 куб. Кошулат да, туура? Кошулат, моерден кошулат. О, чүй менен кеми кошулат. Жок, ошондо канча болду? 40 куб жок болуп калды жерле ортодон. 38 куб бүгүнкү жок болду. Канча чыгарсыз? Качан табышыбыз керек? Мына жерди чечишибиз керек. И самый главный буларга суу келиш керек да могу жергечи. Жетип жүргөн да мурда, туурабы? Канча куб келип жүргөн могу жерге азыр мисалы үчүн? Максимум келген. Панорма биз бул бияка бизге 5 куб болуш керек, пакетке. Меркеге 8 куб болуш керек. Панорма. Анда 13 куб өтүш керек бул жерде. Ал бизге мерке каяктан алып атат азыр? Бул бияка албайт булар, азыр аспарадан алат. Они там дополнительный канал салып алышкан өзү на стороне. И там где 4 куб канал батырат да. 4 куб алышат, калганын бияка. И муналарды срочно чечишибиз керек. Скважина. Булар жакшы да болот да, водообеспечение болот. Бул мындайда, бул жана бир массовый башталат го, эң биринчи. Ажиотаж. Ошого эле да? Ошого эле 15-20 Хотя бы бир суу карып алса, туура? Бир суу карып алса бүттү. Анан кийин электроэнергиянын баасы. Өйдө жактан, Кемин жактан келаткан каналыбызды та ошо 35%ке чейин суу жерге сиңип кетип атат. Каналдардын баягыраки 50-60 жылдан бери реанимация болуп, аларды оңдоо болгондуктан ушундай маселеге туш келип атат. Бүгүнкү күндө мынакей 30 жылдан бери эгемендүүлүгүбүзгө келгенден бери эч бир каражат салынган эмес бул тармакка. Ошол себептен абдан бүгүнкү күндө көбөй чоң болуп атат. Адыйкандар ошодеки эгин сээп, эгин уйрөөн сатып алышып, эми мынакей түшүм алабыз дегенде кыйналып турган кез болуп атат абдан. Жолугушууда дыйкан фермерлер быйыл өзгөчө кургакчылык болуп, кызылча жүгөрүнү сугарууга убакыт өтүп баратканын айтышып, тез арада маселени чечип берүүнү суранышты. Мен ушу сиздердин көйгөйдү угуп атай өзүм келдим. Кече мурда күнү дагы жыйын өткөрдүк. Мына Баткен боюнча жыйын өткөрүп атып, мына суу чарбанын жетекчиси жаңы мына. Мен катуу ошол жерде жемеледим. Эгерде иштей албасаңар кеткиле. Областта кетсин, районда кетсин. Иштейм деп келдиңерби, иштегиле. Мен да түшүнүп турам, суу жетпей атат, бирок ошону мына калыс кылып, мына азыр айтып атат, аксакалдар бекер айтпай атат. Урдап атса сууну, башка кылып атса, башкаларга берип атса, жетпей атса, ылдыйдан баштайлычы, мына райондун ООС кандай иштеп атат ушул жерде? Уктаган жокпу? Так. Област кандай иштеп атат мына, областтын жетекчиси? Област ишенич жок болду. Мына көрдүңүзбү, маселе каякта мына. Азыр мына өзүңөр күбө болдуңар, суу чарбанын башчысы ошол Панфилов районуна бир да келбептир. Биз келмейинче ал келбейт экен да, мен ошону катып айттым да. Ал азыр уктабай иштеш керек да, ушу суу чарбанын башчысы, райондук ООС, областтык ООС уктабай иштеш керек. Азыр 10 күндөн кийин бул жака суунун кереги жок. Эгин кургап атат да. Ошон үчүн мен тапшырма коюп атам, күнү түнү көзөмөлдөп иштейсиңер. Көзүңөр көрүп, мына Панфилов районуна эртең түшкөн 2-ге чейин 3-4 куб суу беребиз деп атат. Суу бербесе өздөрү айтты, биз иштен кетиребиз аларга. Башка айла жок. Дыйкандардын айтымына караганда мына ушул жүгөрү менен кызылчаны сугарууга бир жуманын ичинде суу беришин суранышты. Анткени 10 күндүн ичинде кечигип калса, кызылча, жүгөрү күйүп кетиши толук мүмкүн экен. Ошондуктан бул маселени кабыргасынан коюп, Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов жана ошондой эле Министрлер кабинетинин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентешев жана башка бийлик бутактары бүгүн дал ушул Чүй областынын Панфилов району, Карабалта шаары жана башка бир нече жерлерди кыдырып, дыйкандар менен жолугушту. Таң атпай жумушка келебиз. Анан кийин силер айткандай 2 жумадан кийин уктай бергиле. Уктай бергиле, кыш ич уктагыла, жазда уктагыла жамыр жаткан. Азыр уктабай иштеш керек күнү түнү, туурабы? Элге суу жетпей атса, биякта кредиттерин алып атса, башка болсо мен бир нерсени унут электе айтып коеюн, кече дагы айыл чарба министрин кече чакырып кабыл алдым. Мына келип аткан салык боюнча, башка кредиттер боюнча бүт жеңилдиктерди аз карагыла. Мен өзүм деле билем, дыйкан болуп эле чоңойгом, азыр деле дыйканчылык кылам, билем мен деле. Бардык шартынчы жолдо келатып карап келдим.
Азыр арпанын, буудайдын бою bir каршы эле өсүп тур. Комбайн илешпейт. Тоют кымбат азыр. Жолда келатып басында көрдүм, сурадым мен. 200дөн кем жок азыр. Бир түк турабы? Ошон үчүн биз азыр границаны кече тапшырма бердим. Границадан тоют чыкпасын. Биз азыр элдерден буудайларды сатып алып, унду да камдашыбыз керек кышкача. Азыр мына Казакстандан келген унду дагы азыр складка киргиздик, 10 000 тоннаны. Биз шашпайраак беребиз азыр. Кытайдан дагы азыр мына президентибиздин сүйлөшүп келген боюнча 40 000 тонна ун келет. 20 000 тонна май, 20 000 тонна сахар. Россиядан да азыр запасты камдап атабыз. Анткени быйыл көрүп атасыздар, бир эле Кыргызстанда эмес, кошто өлкөлөрдө да кургакчылык болот. Өзбекстанда көрдүңөр кече 46 градуска чейин жетип атат, ысыкчы. Ошон үчүн Казакстанда кырылып атат. Ошон үчүн туугандар сабыр кылайлы бир аз. Ана мына жетекчилер сөз берип атат. Мен ошого тай келдим. Ушул жерди көрүп, азыр мына жерде проблеманы көрүп, жанагы скважиналарды көрүп, биз ушуну эмки жылга проблема болбой турганын чечишибиз керек да. 200 миллиондой керек деп атат. Туурабы скважиналарга? Ошолорду чыгарсак, где-то бир канча суу чыгат? 50 литрден болсо 5 куб келет. 5 кубтай чыгат да, туурабы? Ошол жактарын карашыбыз керек, урматтуу туугандар. Ошондой кылайлык. Азыр биринчиден атайын өзүм көрөйүн деп ушул Чүй облусунун райондорун кыдырып атамын. Өзүңүздөр көп болдуңуздар. Бүгүн мына Жайыл районунун, Панфилов районунун өзгөчө суу жетпей жаткан БЧК каналы боюнча өз көзүм көрүп чыктым. Скважиналарда дагы маселелер бар. Биз бул маселени бир системалык түрдө чечпесек, мындан ары мен ойлойм, суу көйгөй боло бермекчи. Ошондуктан өзүңөр көрдүңөр, ушул жерде Панфилов район ылдыйкы зонасындагы 100дөй скважинага биз акча бөлүп, буну тез арада чечпесек, элге чындыгында кыйын болуп атат. Анын үстүнө көзүңүздөр көрүп, мына күн да быйыл катуу ысыды, эми бул Кудайдын буйругу. Ошон үчүн ушу БЧК каналын тазалоо боюнча, скважиналарды иштетүү боюнча мен чукул дүйшөмбү күнү дагы жыйын өткөрүп, бул боюнча бир чараларды көрөбүз. Чындыгында азыр ушул 1-2 жуманын ичинде биз сууну чечип бербесек, чындыгында өзгөчө ушул ылдыйкы зоналарда чоң проблемалар болуп атат. Чечебиз муну, Кудай буйруса. Андан соң өкмөт башчы Чүй облусунун бир катар өнөр жай ишканаларын кыдырды. Эл аралык стандарттын талабына жооп берген металлдан, чоюндан, болоттон буюмдарды чыгаруучу заводдун иши менен таанышты. Бул завод электр жана электрогибрид шаардык жапыз автобустарды кураштырып өндүрүп баштоону пландаштырууда. Чешко деген, э? Чешко. Чешко международный стандарт өзү ушундай. Электрический да полный, а? Дизельный, евро 5 Система водитель өзү контролдой берет. Кайсы эшикти ачып, кайсы эшикти жаап, мына. Электрический да чыгарасың? Электрический, бунусу электрический. Да. Министрлер кабинетинин төрагасы жана Чүй облусунун жетекчиси Эркин Тентешев 2019-жылдын соңунан тарта токтоп турган мунайды кайра иштетүүчү Жунда заводуна барып абалы менен таанышты. Марипов мамлекеттик органдарга ишкананы үстүбүздөгү жылдын сентябрь айына карата ишке берүүгө көмөк көрсөтүүсү тапшырылды. Жунда боюнча дагы биз муну быйыл ушу биз дайындалып келгенден бери иш алып барып атабыз. Жунда буга чейин өзүңүздөр билесиздер, бюджетибизге 2 миллиард сомдой берип турчу. 2 жылдан бери тилек каршы бул субъективдүү бир себептер менен иштебей турат. Биз муну иштетсек, мамлекетке чоң бир салык түшөт. Андан сырткары модернизация боюнча дагы компания менен жолугу иш алып баратабыз. Булар бир 2 жыл мөөнөт сурап атат. Завод иштеп баштагандан кийин ошол модернизацияны дагы параллелдүү түрдө алып барат, Кудай буйруса. Ошондо мен ойлойм К4, К5 деген жакшы сапаттуу бензиндерди чыга баштайт. Бул жерде 1000ге жакын жумушчулар иштейт. Канча адамдар жумуш менен камсыздалат. Ушуну убагында кээ бир түшүнүксүз бир кээ бир жетекчилердин шалакылык, туура эмес мамилесинин айынан ушул завод жабылып калган да. Азыр сүйлөшкөндө так датасы билиндиби? Азыр эми ушу чек ара ачылсын, пандемия деп атат. Биз буну Кытай өкмөтү менен да Кудай буйруса иш алып барабыз. Мен ойлойм, ушу жакынкы айларда муну ачышыбыз керек. Сырьё маселесин сүйлөштүк. Жумушчулар чыгып иштеш керек, салык төлөнүш керек. Бул мамлекетке чоң салым кошот да. 2-3 миллиард сом жылына салык төлөйт. Өкмөт башчы Чүй облусуна жумушчу сапарынын жүрүшүндө Сосновка транспорттук көзөмөл пунктунун ишин пландан тышкары текшерди. Бир да перегруз жок бүгүнкүгө? Жок, 17 баштап. Кечеки канча перегруз болду? Тоже жок, а? Кечеки жок. Перегруз жок, а? Ал жок. Перегруз жок кечеки да.
Беребиз жок. Берди азыр 17. Биякта канча чыкты азыр? Көрдүң, бөлдүңбү? Ооба, азыр санаганда 29 чыгып 8ден бергиси? Биякта 17 болуп атат. 12 машина кайда кетти анда? Бирок пустой болуп жазылбайт, мисалы пустоймун дегендер. Пустой болгон турбайбы таргызып? Су турат? Турат? Турат, Регистрация болуш керек, жазыш керек. жазыш керек. Жазыш керекпи? Жазыш керек. А где доказательство? Что азыркы деле пустоймун деп кетсе, где доказательство было? Кто отвечает? Ким жок? Жок, бuyоктон чыгат да бизге ошондо карап айтасыз да пустой. Пустой болсо сен жазбайсың аны. Көрсөтчү гана берди мына. Кайсыңыз пустой деп мисалы үчүн? Кана пустой? Жок, ошо пустойлор кээ бир водительдер токтобойт, мисалы пустойбуз жок деп. Кандай токтобойт? Силер токтотушуңар керек да пустой болсо бул. Регистрация болуш керекпи? Болуш керек. Болуш керек, туурабы? Ооба. Ушул көзөмөл пунктка мен атайын айтпай келдим. Эч ким билген жок муну, мен биздин мына протокол эч ким билбейт. Ошол жундадан чыгып туруп өзүңүздөр силер деле билбей калдыңар, урматтуу журналисттер. Атайын келип көрдүм, азыр өзүңөр күбө болдуңар. Мына эртең менен саат 8ден берки журналдагысын карасак 17 машина өтүптүр, а компьютерди карасак бир 40 машина өтүптүр да. Бул эми түшкө чейинки болгон акыбал азыр. Бул эмнени билдирет? Бул ушул эң коррупциялашкан, ушул жолдордун талкаланганына себеп болгон, ушул көзүңүздөр көрүп ушул постто иштеп аткан биздин министрликке тапшырма коюлган. 1-июнга чейин ушул биздин өкмөттүн 100 күндүк планында ушул жок дегенде бир ушул Сосновка ушул өткөрмө пункту биз автоматташтырганга жетишейлик деп. Буга чейин Бетамонт деген компания, бул жерде азыр ылдый жака барганда көрөбүз, ошол жерде датчиктер коюлган. 19-жылы датчиктерди койгон чет өлкөлүк банктын жардамы менен ушул Бетамонт бир кичи ишканасы. Бирок тилек каршы бизде ушул датчиктерди дагы биздин эле ушул министрликтин кээ бир ушул жердеги кызматкерлер, балким тиешеси бар датчиктер бүгүн иштебейт. Биз ушул Кыргызстанда 8 ушундай пост бар. Көпчүлүгү тилек каршы иштебей турат. 19-жылы ушул Бетамонт компаниясы ушул весе габариттик көзөмөлдөөнү жакшыртып бергенде бизге бир топ мен билгенден 3 айдын ичинде эле салык төлөмдөргө дагы где-то 890 миллион сомдой кошулуп түшө баштаган. Бул кимдир бирөөлөргө мындай айтканда бир тоскоол болгон үчүн бүгүнкү күндө жакшы иштебей атат. Көзүңөр азыр көрдүңөр бул жерге, мен атайын кирип көрүп чыктым. Биз бул жерде бир чоң реформа кылышыбыз керек. Ушул автоматташтырган системалар иштеш керек. Бардыгын ушул компьютер тартып, мүмкүн болушунча ушул жерде азыраак бир-эки кызматкер иштеш керек да. Ошондо мен ойлойм, биздин негизги жолдорубуз да жакшы сакталат. Маалыматтык тутум көрсөткөндөй, эртең мененки саат 8ден тарта 29 унаа өткөн. Бирок 17 унаа гана каттоого алынган. Бул боюнча тийиштүү тапшырмалар берилди. Андан кийин Бишкек Кара-Балта унаа жолун оңдоо иштеринин жүрүшүнө баам салып, бардык курулуш иштерин сапаттуу жана белгиленген мөөнөттө бүтүрүүнү тапшырды. Былтыр пандемиядан кичине токтоп калды. 8 ай, 9 ай. Андан кийин дагы эме жанагыдайки акчанын маселеси боюнча токтоп калды. Ошондуктан 1 жылдан ашып кетти. Негизи былтыр жайында бүтмөк болчу. Эми быйыл ушул эки сентябрга деп баягы бизге жооп берип атышат. Ошо сентябрга чейин бүтөбүз деп аракет кылып атышат. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Кара-Балта Бишкек жолундагы оңдоо иштери менен таанышып чыкты. Мына биз турган жер Кара-Балта Бишкек жолу. Бул жол 2017 жылы башталган. Быйыл күздө аяктайт деп айтышты. Негизинен жолду толугу менен почти бүтүп калды. Буяктан 2,5 сокулуктун ичинен 2,5 километрдей жери кичине проблема болуп атат. Баягы долбоорду жасап атканда коммуникациялар кирбей калыптыр. Анткени баягы коммуникациялар 70-чи өткөн жылдын 70-чи 80-чи жылдардагы коммуникациялар архитектурада жок экен да. Регистрациясы жок экен. Ошондуктан кармалып атат. Муну болсо быйыл сентябрдын айына чейин бул жолду толугу менен бүтүрүп, асфальт иштери толугу менен бүтөт.